Чоңулай райондук балдардын чыгармачылык борбору мекемеси, риторика ирими жетекчиси Баатыркулова Батма. Саламатсыңарбы, сүйүктүү окуучулар. Сабакты баштаардын алдында силерге жагымдуу маанай тартылап 5 мүнөттүк поэзияга токтолоюн. Жусуп Баласагын жакшы иштердин сонун сапаттары жана пайдасы туурасында. Өмүрүңдү ата журтка арнасаң, жыргап куунап кор болбойсуң эч качан. Тирүү өлөт кара жерде төшөнүп, аты жашайт, калса дагы өзөлүп. Жакшы адам тирүүсүндө алкыш алат, жамандар өлсө дагы каргыш табат. Элин сүйүп жакын болсо билимге, жакшыларды жакын кылар түбүндө. Киши көркү сөз дешет, сөздү баала, адам сөзүн барктаймын, тилим барда. Бүгүнкү сабактын темасы, жаңы тема. Көңүлүңөрдү бөлгүлө. Окшоштуктарды аныктоо тапшырмаларын кантип аткаруу керек? Балдар, убакыт аз калды, мына тестке даярданып жатабыз. Ошондуктан бүт ушул окшоштуктарга эне тилинде окуу түшүнүү, сүйлөмдөрдү толуктоодо бүт теорияга көңүл бөлүшүбүз керек. Сабактын максаты окуучулардын сезим туюмдарын, сергек логикалык ой жүргүзүүсүн, эске тутуу жөндөмдүүлүктөрүн арттырат. Экинчи, окшоштуктарды түшүнүү менен ой өрүшүнүн деңгээлин, бүтүн менен бөлүктүн ортосундагы байланышты, терминдерди түшүнүп билүүлөрү, окшоштуктар боюнча түшүнүктөрү жогорулайт. Ой жүгүртүү аркылуу демилгелүүлүккө, жөнөкөйлүүлүккө калыптанат. Жаңы тема. Окшоштуктар бул жаратылыштагы көптөгөн заттардын, көрүнүштөрдүн, кубулуштардын, сыпаттардын, кыймыл-аракеттердин, сезим туюмдардын, маани, маңыздардын ортосундагы кездешкен таң каларлык көрүнүш. Бир эле нерсе бир нече нерсеге окшошуш да мүмкүн. Окшоштуктар түшүнүктөрдү жеңилдетүү, зарыл маселелерди кысталаң, кыйчалыш учурларда да сергек, логикалык ой жүгүртүү аркылуу жол таап чечип берет. Ал окуучулардын эске тутуу жөндөмдүүлүктөрүн арттырат, убакытты үнөмдөөгө да жардам берет. Окшоштуктарды аныктоодо тапшырмаларды кантип аткарабыз? Аныктоо тапшырмалары ар бири 5 жуп сөздөн турат. Биринчи жуп өз алдынча үлгүлүү жуп деп аталат. Кээде аны эталондук жуп деп да атайбыз. Үлгүлүү жуп сөздөрдүн ортосундагы байланыштын белгилүү бир максаттары болот. Мисалы, түшүнүктөрдү көрсөтүлгөн белги боюнча салыштыруу. Экинчи, бүтүн нерсе менен анын бөлүгүнүн катышы. Үчүнчү, белгинин буюмга, түшүнүккө же кубулушка тиешелүүлүгү. Төртүнчү, түшүнүктөрдүн бирдейлиги же карама-каршылыгы. Бешинчи, түшүнүктөрдүн ортосундагы себеп-натыйжа катыштары. Окшоштуктарды белгилегенде мына ушуларга көңүл бөлүүбүз керек. Окшоштуруу негизинен салыштыруу аркылуу ишке ашат. Мисалы, жыланды арканга, резина түтүккө, жыгачтын тамырына окшоштурсак, Ф тамгасын көпөлөккө, сабы өйдө караган кайчыга, бөйрөктү таянган адамга, жара кесилген алманын ички көрүнүшүнө окшоштурууга болот. Жыланга эң окшошу үстөмдүүсү аркан болсо, Ф тамгасына эң окшошу сабы өйдө караган кайчы. Окшоштук тапшырмаларды аткарууда биринчи эталондук жуптагы сыңарлардын ортосунда бир же бир нече логикалык байланыштарга көңүлүбүздү бурабыз. Көбүнчө эталондук жуп менен эң жакын, үстөм логикалык байланышы бар жуп эң жакын туура жооп болуп чыгат. Мисалы, бүркүт, канат. Эталондук жуп бүркүт биринчи сыңар, канат экинчи сыңар. Асы кайык, калак, Бсы батберек, тик учак, Бсы жылкы, така, Гсы самолет, шасси. Бүркүт канат жуунун сыңарларынын ортосундагы логикалык байланыштарга сар эсеп салалы. Алар биринчи бүтүн жана анын бөлүгү, канат бүркүттүн бир бөлүгү. Экинчи, нерсе жана анын кызматы. Канат бүркүткө кыймыл берүү кызматын аткарат. Үчүнчү, симметриялык, тумшугу эки канатына симметрия. Төртүнчү, тең салмактык, барабардык абада тең салмалыктуу сактайт.
5. Сыңарлардын 1-2 мааниге ээ болуусуна жана орун тартибине ылайык жайгашуусу. Б варианты бир топ жакын болгону менен симметриялык байланыш жетишпейт. Форма жагынан да кошпойт. Эң негизгиси ушул вариантта орун тартиби горизонталдык жана вертикалдык жактан байланыштар да бузулган. Мисалы, бүркүт 1, канат 2, асы кайык 1, калак 2, бысы батберек 2, тик учак 1, высы жылкы 1, така 2, гысы самолет 1, шасси 2. В вариантында така жылкынын бөлүгү эмес, ал кошумча жабдуу. Г вариантында шасси самолеттун бөлүгү болгону менен ага түздөн түз кыймыл бербейт. А вариантында негизинен жогорудагы байланыштардын бардыгы бар. Мындан тышкары бүркүт канат менен кайык калак турпаттык формалык жактан да окшошот. Калган варианттарда ушул турпаттык байланыш жетишпейт. Демек, туура жооп А варианты. Ошентип окшоштуктарды чечмелөөдө байланыштардын мааниси чоң экендигин жана өтө кылдаттык талап кылынарын байкадык. Дагы бир мисалга токтололу. Кылдат көңүл бургула. Жуп сөздөрдүн ортосундагы карым-катыштын бир нече түрү болуусу ыктымал экендигин белгиледик. Мисалы, костюм шым деген жуптагы негизги байланыштар: 1. Кийимдик, экөө тең кийим. 2. Материалдык, көбүнчө костюм шым бир эле материалдан жасалат. 3. Жайгашуу орду боюнча байланыш: костюм дайыма үстүндө, а шым төмөн жакта жайгашат. 4. Негизинен эркектерге тиешелүү кийим. Окшоштуктар төмөндөгүдөй философиялык негиздер аркылуу жаралат. Салыштыруу: ун, кар, тиш, күрүч, ооз, оймок. Окшоштуруу: алманы топко, айнек, муз, аркан, жыланга окшошот. Ассоциациялоо: ат, канат, ат адамдын канаты деген сөз бар. Кумурска мээнеткеч, бардык нерсени ташыйт. Кой, жооштук. Символдоштуруу: көгүшкөн, тынчтык, калпак, кыргыз, гүл, сүйүү. Маанилик катыш өзөктөр: тилемизүү, алдоо, бой көрсөтүү, көрүнүп коюу. Контрасттарды аныктоо: карама-каршылык: ак-кара, деңиз, тамчы, кумурска, пил. Симметриялык: эки көз, кош канат. Себеп-натыйжа: чалынуу, жыгылуу, дарылануу, айыгуу. Таяныч сигналдар: чекит бүтүү, смайлик, маанай. Үлгү жуп менен калган жуптардын ортосундагы окшоштук байланыштардын төмөндөгүдөй түрлөрү болот. Синонимдик, силер таанышсыңар: шаар, кала, чебер, уз. Антонимдик: ак, кара, бакубат, чабал. Бүтүн жана анын бөлүгү: дарак, бутак, дене, кол. Шаймандар: алардын аткарган иштери: бычак кесүү, калемсап, жазуу. Түшүнүк жана аны өлчөө бирдиги: аралык метр, көлөм куб. Адис жана анын шайманы: сүрөтчү кыл калем, дыйкан, кетмен. Эми балдарыбыз жогорудагы өтүлгөн тема боюнча сабагыбызды бышыктайбыз. Биринчи жупка карата экинчи жупту аныктоо же тескерисинче. Мына бул тапшырмалар логиканы калыптандырууга жардам берет. Мисалы, балык, суу. Демек, балык сууда жашайт. Учкуч, самолет. Мына биринчи балык суу дегенде балык сууда жашайт, ал эми кайберен зоодо жашайт. Экинчи учкуч самолет, программист, компьютер. Кайык калак менен жүрөт. 4. Комуз чертүүгө. Сыбызгы үйлөө. Комузду чертебиз, сыбызгыны үйлөйбүз. 5. Конок сый дейт. Рекет
ый. Көрдүңөрбү? Ушуга окшогондорду табабыз. 6-чы, мисалы үчүн эткел деген толук синоним сөз болуп жатат. Ошого ылайык синонимге арык, чүрүш деп коет. Андан кийинги, мисалы үчүн 7-чи бачик. Бачик эмненин баласы? Түлкүнүн баласы. Ал эми төөнүн баласы бото. 6-чы жана тайгалануу, жыгылуу. Себеп натыйжа болот. Тайгаландың, жыгылдың, уурулук кылдың, түрмөгө түштүң. 8-чи байпак, жип. Демек, жиптен байпак токудук. Себет. Себетти чырпыктан себет токудук. 10-чу ак кара. Демек, ак кара деген мында антоним сөз болуп жатат. Чоку ойдуң. Чоку жогорудагы ойдуң пас. Андан кийин 11-чи жылан сойлойт, бака секирет. 12-чи банк акча, элеватор буудай. 13-чү күрөк менен казабыз. Сыйкырчы. Күрөктүн кызматы казуу болсо, сыйкырчынын кызматы көз боёу. 14-чү, демек бая айтып кеттик, символдоштуруу деп. Демек, калпак дегенде биз кыргызды түшүнөбүз, көгүчкөн дегенде тынчтыкты түшүнөбүз. 5-чи канат. Демек, астыдагы сөзгө жакын канат дегенде силер башка жаныбарлардын канатын элестетпегиле, себеби астында вертолет деген сөз турат. Ошого карата самолет канат, вертолет бат берек. Демек, ошого окшоштуктарды үйдөн өзүңөр ушундай окшоштуктарды түзүп, өз алдыңарча аналогиялар түзөсүңөр, тестке даярданасыңар, өтүлгөн теманы кайталайсыңар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.